们先生们，本家笔记很关键区，为了您的安全，请再次确认安全带扣好系紧。Шаарынан келген делегация менен Шиан шаарын көргөн кетип баратабыз. Ал жактын тарыхы дүйнөнүн бардыгына эле маалым, өзүңүздөр билгендей. Биз үчүн азыр бул жерде кетип бараткан группага да баарына кызык болуп жатат. Эгерде сиздер үчүн кызык болуп аткан болсо, анда биз менен калыңыздар. Халкынын саны боюнча дүйнөдөгү ири мамлекеттердин бири болгон Кытай Эл Республикасы аянты боюнча 3-орунда турат. Ал эми анын ичинде байыркы баалуулуктары менен суктандырып келген Шиан шаары баарыбызга белгилүү. Саламатсыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр, Шиан шаарына кош келиңиздер. Бүгүнкү күндө да Шиан шаарында байыркы улуу баалуулуктар чагылдырылып турган объекттер дагы да болсо сакталуу боюнча. Тарыхый эстеликтерге бай Шиан шаары Кытай боюнча Пекинден кийинки 2-орунду ээлейт. Шиандын босогосун аттары менен эле менин көңүлүмдү бурган нерсе шаардын архитектурасы болду. Таза, кенен көчөлөрдү бойлой тизилип турган байыркы Кытайдын көп кабаттуу үйлөрү бири-бирине окшобойт. Ар бири өз алдынча кооз, уникалдуу. Заманбап архитектуранын жетишкендиктери менен керемет имараттар салынган. Шиан бардык тармактар боюнча өнүгүүнүн эң жогорку деңгээлине жеткен шаар экенине күбө болдук. Жаңы технологиялардын, заманбап өнүгүүлөрдүн иш жүзүнө ашырылганы, чеги жок мүмкүнчүлүктөрдү, бардар жашоону, бейпил турмушту көрүп көзүң ачылат. Эгерде сизди байыркы Кытайдын маданияты, тарыхы кызыктыра турган болсо, анда Шиан сиз көрө турган шаарлардын биринчиси. Кытай цивилизациясы азыркы цивилизациянын эң байыркысы. Көптөгөн өлкөлөрдөн алдыда турган бул өлкөдө бул менен 5500 жыл мурда шаарлар курулган болсо, Африка, Америка, Европада эч кандай шаарлар курулган эмес экен. Бул сөз менен биз эмне дегиз келип турат, урматтуу көрөрман? Өзүнүн өнүккөндүгү менен, тарыхынын баалуулуктары менен дүйнөдөгү эң алдыңкы ири өлкөлөрдүн сап башында турган Кытайда, анын ичинде Шиан шаарында тарыхый эстеликтер абдан эле көп. Шиан шаары 3100 жылдык тарыхы бар дүйнөдөгү эң чоң шаарлардын бири. Чуо, Цин, Хан, Суй, Тан сыяктуу 13 династиянын тушунда Кытайдын борбору болгон. Азыркы күндө аталган шаар дүйнөгө өзүнүн маданий тарыхый борборлору менен таанымал. Шиандын эски аты Чаньян деп аталып, ал узак дүйнө дегенди түшүндүргөн. Шиан Кытайдагы байыркы тарыхый эстеликтерге бай шаар. 13 династия жашап өткөн шаардын тарыхы да кызык. Бизди тосуп алган гид кыз Шэньси провинциясындагы улуттук музейи менен да кеңири тааныштырды.
202-жылдары Хан династиясынын негиздөөчүсү Любан Чаньян шаарын жаңы борбору катары жарыялаган. Чо династиясынын тушунда шаар маданияттын өндүрүштүн негизги борбору болуп турган. Ал учурда соода сатык, маданият мыкты өнүккөндүктөн бул учурда деңиз моллюскалары акча катары колдонулган. Чо династиясы ураган соң Цин хандыгы өкүм сүрө баштайт. 13 жаштагы Кытайдын биринчи императору такка келет. Ал абдан акылдуу жана мыкты аскер башчы. Ошо менен катар ырайымсыз башкаруучу катары тарыхта калган. Цин Шухуандын тушунда алгачкы күзгө ойлоп табылып, кол өнөрчүлүгү өнүгүп турган. Дүйнөнүн 8-чи керемети аталган терракот аскерлерин Сиан шаарынан анча алыс эмес жерде курдурган. Цин династиясынан кийин бийликке келген Хан династиясы биздин заманга чейин экинчи кылымда башталат. Хан династиясында улуу жибек жолу ачылат. Дипломат Чан Цин алгачкылардан болуп башка өлкөлөргө улуу жибек жолу аркылуу фарфор жибек алып барып, ал жактан Кытайга азык-түлүк ташып турган. Ташка тоого жазып жүргөн байыркы Кытай элинде алгачкылардан болуп кагаз иштелип чыгарыла баштайт. Жетинчи кылымда Тан династиясы курулат. Бул учурда темир буюмдар өнүгүп, жеңил өнөр жага өзгөчө басым жасалып, алгачкылардан болуп деңиз жибек жолу ачылып, дүйнөдөгү биринчи аялдардын боектору жана жөнөкөй боектор чыгарыла баштайт. Ошентип 100 жылдап көптөгөн династиялардын доору өтүп, кезек Суй династиясына келет. Чачылганды жыйнап бузулганды оңдогон Суй династиясы тушунда император Чаньян үчүн бир топ иштерди аткарат жана жаңы борбор курууну буйруйт. Борбор 3 райондон турат. Шиан сарайы, императорлордун шаары жана негизги калктын шаары деп аталат. Ошентип бир топ династиялардын заманы бүтүп, жашоо өз агымы менен алдыга карай жыла берет. Көптөгөн ачылыштар, көптөгөн өнүгүүлөр, көптөгөн төңкөрүштөрдү башынан өткөргөн 13 династиянын борбору аталып келген Шиан 1933-жылы Кытай Республикасынын убактылуу борбору болуп жарыяланып, 1953-жылдын март айында кайра Шиан борбордук шаар аталат. 1990-жылдары Кытайдын борбордук жана түндүк райондорунда экономикалык жактан өнүктүрүү пландары иштелип чыгып, алардын ичинде Шиан шаарына көбүрөөк басым жасалган. Анткени тарыхый борбор аталган шаар өлкөдөгү эң керектүү маданияттын, илим-билимдин, өндүрүштүн борбору болуп эсептелген. Шиан шаары учурда Кытайдагы алдыңкы өнүккөн шаарлардын сап башында турат. Экономикалык абалы жактан бир топ алдыга кеткен. Шаарда негизинен 7.270.000 калк жашайт. Адамдын көптүгүнөн шаардын өзүндө эле бир топ өнөр жайышканалар иштейт. Бекер отурган Кытайды деле көрбөйсүң. Роботтой өзүнө тиешелүү ишин аткарып, үй бүлөсүн өз жанын багуу менен алек. Эгерде бир күн иштебесең, ачка эле каласың. Шаарда курулуш иштери жүрүп жаткан жерлерди кадам сайын кезиктирүүгө болот. Асман тиреген көп кабаттуу үйлөр, унаанын көптүгүнөн унаа тыгынынын алдын алуу үчүн кыйма чийме курулуп жаткан жолдор ананда кумурска сымал тынымсыз эмгектенип жаткан жумушчуларды көрүп, бул жерде атаандаштык күч экендигин байкоого болот.
Бул шаарда коопсуздук аябай жакшы. Дүйнөдө кылмыштуулуктун деңгээли эң төмөн шаарлардын катарында турат. Бүтүндөй шаар камералары менен жабдылган. Көчөлөрдө ар бир 100 метр сайын камераларды көрөсүң. Тургундарда, коноктордо 24 саат бою эч нерседен чочулабай, кооптонбой эң эркин жүрө алат. Көчөлөрү таза, кенен, бүтүн, түнү менен да күндүзгүдөй жарык. Автоунаалардын кыймылын жөнгө салып туручу жол белгилери тийиштүү жерлерде бадырайып жазылып турат. Бул каалаада машинелер аябай көп. Болгондо да 90%-нан ашууну акыркы үлгүдөгү сырдай машинелер. Калктын жашоо деңгээли жакшы болгондуктанбы, Айтор аябай кымбат, кызык, кооз башка жактарда сейрегеле кездештире турган атактуу жеңил машинелерди Шияндан көп жолуктурасыз. Кытайда жашагандардын арасынан толмочурактарды жолуктуруу өтө сейрек көрүнүш. Бары арык, тың, тыкан, шамдагай. Дени сак элдин акылы тунук болоруна шегем калбады. Көчөдө бири-бири менен урушуп талашкандарды, анан ортого түшө калып, көйгөйлөрүн чече калчу милицияларды деле кезиктирбейсиң. Кытайлар буруксуп жыттанып турат деген сөздү негедир көп укчумун. Бул сөздөр чын бекен деген ойдо айланага көз чаптырып да көрдүм. Андай деле эмес. Шаар таза, катар-катар таштанды салынуучу орналары орнотулган. Көчө боюна түркөн түстүү гүлдөр, анан жол четине отургузулган анарлар шаардын көркүнө ого бетер чыгарат. Эң кызыгы, ал анарды жеүүгө болбойт экен. Шиан шаары тарыхый музейлер, мечиттер, чиркөөлөргө бай болгондуктан, жылдын кайсы мезгил экенине карабастан туристтердин саны азайбайт. Келген туристтерди ар дайым Терракат мавзолейине, мусулмандар көчөсүнө, Шэньси провинциясынын тарыхый музейине, Барабан коңгуроо башняларына, Хуашан тоолору сыяктуу жерлерге алып барышат. Аты аталган жерлер менен да тааныштык. Ал жердеги болгон кызыктар менен келерки берүүдө кеңири тааныша аласыздар. Кытай эли мени толеранттуулугу менен таасирлентти. Динине, тилине, улутуна, кебетесине, кийимине карап эмес, эң биринчи кезекте адамды адам катары сыйлай билген, адамдын адамдыгын биринчи орунга койгон аябай адамгерчиликтүү калк экенине баа бердим. Ооба, дүйнөнүн кереметин айтып бүтө албайсың. Чындыгында ар бир өлкөнүн өзүнө тиешелүү сулуулугу, кооздугу, өзгөчөлүгү бар. Анын сыңарындай туулган жердин топурагына, абасы, суусу, элине салыштырып болбойт. Кантсе да ким кайда барбасын, кайдан келбесин Кыргызстандын таза абасынан керегери жутат.